Баарына салам. Бул башта биз бүгүн башкаруу формаларынын өзгөчөлүктөрү жана алар кайсыл өлкөлөргө тиешелүү экендиги жөнүндө сөз кылабыз. Президенттик башкаруу формасынан баштайбыз. Мамлекет башчысы жана өкмөт башчы болуп президент эсептелет. Жана ал өкмөттүн курамын түзө алат. Эбегейсиз чоң бийлик, армия, эл аралык мамилелер бир кишинин колунда болот. Президент эч кимдин алдында отчет бербейт. Президенттик башкаруу формасындагы өлкөлөрдүн катарын Афганистан, Казакстан, Өзбекстан, Коста-Рика, Бразилия жана Гана толуктайт. Кийинки болуп аралаш башкаруу формасы жана анын эки түрүн карайбыз. Биринчиси президенттик парламенттик. Президент мамлекет башчысы, ал эми премьер-министр өкмөт башчысы болуп эсептелет. Бийлик бул жерде президент менен парламенттин ортосунда бөлүнөт. Бирок дагы деле президенттин ыйгарым укуктары көбүрөөк. Мындай башкаруу формасы Кыргызстанда 2010 жылдан жана 2021 жылга чейин болду. Экинчиси болуп парламенттик президенттик. Мамлекет башчы болуп президент эсептелет. Ал эми өкмөт башчы болуп премьер-министр эсептелет. Премьер-министрди дайындоодо президенттин кандайдыр бир ролу бар. Бирок аны же министрлер кабинетин кызматтан кетирүүнү көпчүлүк коалиция аткара алат. Башкаруунун бул формасында өкмөт мурункуга караганда көбүрөөк күчкө ээ. Аралаш башкаруу формасындагы өлкөлөрдүн катарына Азербайжан, Египет, Йемен жана Литва кирет. Эми парламенттик башкаруу формасы жөнүндө сөз кылабыз. Президент эл тарабынан шайланбайт. Алгач эл депутаттарды шайлашат. Бул жерде бийлик премьер-министр жана парламенттин ортосунда бөлүнөт. Ал эми президент өлкөнүн жүзү катары гана кызмат аткарат. Мындайча айтканда, сапарларга чыгат. Парламенттик башкаруу формасында премьер-министр парламенттин алдында отчет берет. Эң башкысы парламентаризмде көптөгөн тараптардын болушунан улам тараптардын кызыктуулуктарын максималдуу макулдашууга алып келүүнү талап кылган көп полярдуулук бар. Бул бардык пикирлерди эске алууну жана сыйлоону камсыз кылуу үчүн талкуулардын жана чечим кабыл алуулардын да парламенттик механизмдери болот дегенди билдирет. Парламенттик башкаруу формасындагы өлкөлөрдүн катарын Швейцария, Германия, Австрия жана Сингапур толуктайт. Кийинки кезекте монархия. Башкаруунун бул формасында бийлик толугу менен же жарым-жартылай монархка гана таандык. Ал мамлекет башчынын кызматын ээлеп, өмүрүнүн акырына чейин же өзү баш тартканга чейин ээ болот. Көп учурда монархия мураска калып келет. Эгер кимдир бирөө түшүнбөй жатса, биз хандар, ханышалар, императорлор жөнүндө сөз кылып жатабыз. Монархиялык башкаруудагы өлкөлөргө Испания, Британия, Япония жана Бириккен Араб Эмираттары кирет. Акыркы болуп бир партиялуу системалар. Бул учурда бир гана партия мыйзам чыгаруу бийлигине ээ болот. Оппозициялык партияларга тыюу салынат же алар такыр бийликке жолотулбайт. Бул системадагы өлкөлөргө Кытай, Түндүк Корея кирет. Бул мисалдардын баарын карап, башкаруунун кайсыл формасы өлкөнүн өнүгүүсүнө алып келет деп ойлойсуз? Бардык бийликтин бир колдо кармалып турганы жакшыбы, же бийлик ар башка партияларга бөлүнүп, эл менен эсеп-кысап жүргүзүлүп, элдин пикири эске алынганы жакшыбы? Биздин каналга катталыңыз, комментарий жазыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.